Keyingi söz Mao Sadıkov Zamirbek Dүйшәлиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу министр. Менин үч суроом бар да сизге. Жакында Чаткалда бир мектептин дубал кулап, билесиз, сиз барып катышып келдиңиз. Ушундай жараксыз абалда МЧС'ин корутундусу бар Кыргызстанда bir 30-40 мектеп бар да. Анан ушул сиз министр катары ушул региондорду кыдырып, ушул жараксыз мектептерди көрүп, сиз өкмөткө сунуш бердиңизби? Урматтуу Замирбек Дүйшәлиевич, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күнү 2019 жылдын комиссиясынын жыйынтыгы менен чыккан 245 авариялык абалда мектеп бар, сиз айткандай. Андан сырткары 126 мектебибиз 3 смен менен окуп жатат. Жалпы республика боюнча бүгүн 498 мектебибиз капиталдык ремонтко муктаж. Биз бул боюнча жылда 4 жолу өкмөткө кайрылып, жазып, инвентаризация жүргүзүп турабыз. Бирок авариялык абалга чыкканы бул мекемелер алып комиссия аныктайт. Бүгүн бизде аныкталгандар жөнүндө иштер жүрүп жатат. Тилекке каршы булардын саны күндөн күнгө өсүп жатат, анткени мектептерибиз абдан эскирүүдө. Сиз жазып алыңызчы, министр. Нокен районунда Достук айыл өкмөтүнө Фуркат деген мектеп бар. Аксы районунда Ак Суу айыл өкмөтүндө Жаңы Талапта 2 мектеп бар. Экинчи суроо. Урматтуу министр, жанагы ОРТ боюнча, тестирлөө боюнча азыр 11 классты бүтүрүп, мына акча коротуп, шаарларга барып даярданып атат да, ОРТга. Ушуга сиздин кандай реформаңыз бар? Жалпы республикалык тесттер 2023 жылга чейин тендер өткөрүлүп, мурунтадан баягы ушул ырат менен иштеп келген. Мындан кийин жылда 2 жолу биз университеттерге кабыл алуу жүргүзөбүз. Бул боюнча өкмөткө токтом киргиздик. Мындайча айтканда, жылда студент болом деген абитуриенттер же армияны бүтүрүп келген балдар, же өтпөй калган балдар жылда 2 жолу университетке тапшырганга мүмкүнчүлүк алышат. Жок, түшүнбөй калдыңыз да. Мектептин базасына киргизиш керек да, ОРТын. Түшүндүм. Сиз айтып аткан тема азыр актуалдуу маселе. Бул биздин окуп жаткан окуу компонентибиз менен ОРТнын кээ бир дал келбеген жагы жөнүндө айтып жатасыз. Бул боюнча сөзсүз ирээдүйдө жүргүзүлөт. Биз баштадык бул боюнча ишти. Жакшы баамдаптырсыз, рахмат. Ушул боюнча бир жакшы реформа кылыш керек да. Себеби мектепте бүтүп натыйжа болбой атат да, акча коротуп шаарларда жүрүшөт. Эске алып койсоңуз, Анан да бир үчүнчү суроом бар. Сиз билесизби, ушул региондордо, мектептерде бир жөнөкөй эле кичинекей чыгымдар бар да, мектепте жанагы лампочка, жөнөкөй бор, анан жана физкультурада сабактар топторду, ушуну ата-энелер чогултуп алып берет, билесизби? Анан жана мектептин ремонтуна болгондо бул жактан жана красканы бересиңер, сапатсыз. Аны дагы ата-энелер акча чогултуп, 300 сом, 400 сом чогултуп, анан адам жалдайт. Кандай дейсиз? Эң туура маселе көтөрүп жатасыз. Биз бул жыл сайын өтө турган ремонттор боюнча өкмөт болгон 20%-ын гана каржылай алабыз. Калганын каржылай албагандыктан бүгүнкү күнү ата-энелерден чогултуулар жүрүп жаткандык фактылары бар бул. Экинчиден биз мектептердин ичиндеги инвентарлар менен жабдуу маселеси жана сиз айтып жаткан спорт инвентарларын алып берүү жөнүндө абдан жетишсиз, акчабыз. Быйыл буюрса өкмөт башчысы спорт инвентары менен каржылоо боюнча бир 100 миллиондон жогору акча бөлүп берем деп турат. Ошондой болсо мектептерге бир аз жылыш болот. Бирок жалпысынан 100% чечүү үчүн азыркы күнү бюджет көтөрбөйт деген ойдобуз. Бул маселени отуруп ойлонушубуз керек. Рахмат. Аракет кылыңыз да. Рахмат.